Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, амансыздарбы көкбөрү сүйүүчүлөрү. Көкбөрү жаңылыктарын айтып берүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта биз ынтымак командасынын курамы менен тааныштырабыз. Ошондой эле достук командасынын жаңы чабуулчусу менен дагы тааныштырабыз. 14 февраль күнү Таласта салтка айланган район аралык турнир жыйынтыкталды. Жалпы 4 бөлүктөн турган мелдештин жыйынтыгы төмөнкүчө болду. Чоңдор арасында Талас району 34 упай чогултуп, биринчи орун алса, 28 упай менен Кара Бура экинчи орунду алды. Бакаята 3-чү сапка жазылса, Манас 4-чү орунду ээледи. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Мелдештин жыйынтыгында ынтымактын 2023 жылдагы курамы аныкталды. Аны эмесе курам менен таанышалы. Биринчи Жолдошбек Орозбаев, экинчи Дастан Сагынбек уулу, 3-чү Норус Ратбек уулу, 4-чү Тойчубек Коргонбаев, 5-чи Эрлан Төлөбеков, 6-чы Данияр Искендеров, 7-чи Кушчубай Ирис уулу, 8-чи Айдамир Сабыров, 9-чу Аудасбек Мырзабек уулу, 10-чу Нуржан Мелисбек уулу, 11-чи Майрамбек Рыспеков, 12-чи Өмүрбек Эсен уулу. Көпчүлүктү интрига кылган 5-чи номердеги Эрлан Төлөбеков болду. Анткени ынтымактын курамын айтып жаткан учурда 11 оюнчуну атап, 5-чи катарда ким ойноорун айткан эмес. Ошол учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын гана айткан. Мындан улам Эрлан Төлөбеков достукка кетеби деген дагы ойлор айтылган. Былтыркы 9 май турнирине салыштырмалуу курамда 2 өзгөрүү бар. Жаракатынан айыккан Жоки Орозбаев быйыл кайрадан капитандык милдетти аткарат. Ал эми былтыр Жоки Орозбаев машыктыруучу болгон эле. Ошондой эле Эржан Төлөбековдун ордуна Айдамир Сабыров кошулду. Буга чейин Айдамир Сабыров Бакаята Дөөлөт командасында чапкан. Ойногон. Ал эми Эржан район аралык мелдештин биринчисинде жаракат алып калган. Эгер жаракатынан айыкса, Бакубаттын курамында ойношу мүмкүн. Ошондой эле жаракатынан айыккан Аудасбек Мырзабек уулу ынтымактын курамына кайтып келди. Муну менен Нурлан Узеев ынтымактын курамында жок. Достук командасынын алдыдагы 2023 жылга карата турнирге курамасын толуктоону улантууда. Кезектеги өзгөчө жаңылык Аскат Аскаров расмий түрдө достук командасынын курамында. Эске сала кетсек, Аскат Аскаров 2016-2017 жылдары Токмо каргымагы менен достуктун мыкты чабуулчуларынын бири болгон. 2023 жылы кандай деңгээлде ойын алып барарын алдыңкы оюндарда баамдайбыз. 2020 жылдан бери Ош шаарынын Алатоо клубунда оюн көрсөтүп келген эле. Өзгөчө көк мончок менен Аскаров акыркы жылдары өлкөнүн мыкты оюнчуларынын бирин айланган. Бул жылы кайсы аргымак менен оюн көргөзөрү толук чечиле элек. Буга чейин көк мончок Сары Өзөнгө өткөндүгү айтылган эле. Ошол эле кезде Аскат былтыр Сары Өзөндүн көрөрмандарына Ала тоодогу контрагым бүтсө Сары Өзөнгө барам деген оюн айткан. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегенде Аскат ошентип бул жылы дагы чүйдүн командасында ойнойт. Аскат Аскаровдун достук командасына өткөнүнө кандай баа бересиз? Пикир калтырыңыз. Кошумча маалымат: достук командасы 2023 жылга карата Норус турнирине болгон даярдыгын расмий түрдө 20 февраль күнү баштайт. Урматтуу көрөрмандар, каналга жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар.